чет өлкөгө тур саткан тааныштарым көбөйдү. Ошолордун аркасы менен ушундай кызыктуу бир маалыматка ээ болдум. Биздин жарандар чет өлкөгө эс алууга абдан көп чыгат экен. Мурда ушунчалык көп масштабтуу экенин билбептермин. Ошондон бүгүн ушул ички туризмди өнүктүрүү боюнча бир тема жазууну чечтим. Албетте каякка ким кандай саякаттайт, ал өзүнүн иши. Албетте биз эркин өлкөбүз, жарандарыбыз да эркин, алар кайсы жерге салат, алар өздөрүнүн иши. Бирок ошо мен өзүнүн жарандарыбызды ошо биринчи а дегенде өзүнүн өлкөбүздүн ичинде бир саякат кылууга чакырат элем да. Анткени кантип өзүңдүн өлкөңдү тааныбай туруп, дүйнөнү тааныганга чыгып кетесиң, мен үчүн бул кызык нерсе. Интернетти изилдеп отуруп, ушул туристтер арасында Кыргызстандагы эң мындай көп жактырган, эң көп саякаттаган жерлер кайсы болду экен деп карап көрсөм, ушу 20 чактуу азырынча ошо эл арасында популярдуу болуп жаткан, туристтердин арасында популярдуу болуп жаткан жерлер бар экен. Мен ушул жерлерди азыр окуп кетейин, өзүңүздөргө чек-лист кылып алсаңыздар, жана ушул жерлерге барууну сунуштайт элем а дегенде. Бирок азыр ушу туризмди өнүктүрүү фонду тарабынан Кыргызстандагы ушу болгон достопримечательность деп коебуз, ошо кооз жерлерибиздин ушу инвентаризациясы, описи жүргөн, анын баары азыр цифровизацияланып туруп сайтка чыгат. Ал жерде бизде Кыргызстанда ушу 20 эле эмес, бир 200дөн ашык кеминде сонун эл билбеген дагы кооз жерлер бар экенин дагы жакында билебиз. Мен өзүм дагы ушу туризм тармагында иштеп жүрүп, ошо кээ бир жерлерге бара элек экенмин. Келе баарыбыз ушул чек-листти жасап алалы. Сиздерге окуп кетейин, мындай эң кызыктуу, эң кооз болгон 20 жерлерибиз бар экен. Бул албетте Ысык көл, көп эле болгон болуш керек, бирок менин оюмча ошо кээ бир жарандарыбыз Ысык көлгө да бара элек да. Мен андайларды кездештирбептирмин, бирок угуп жүрөм ушундай жарандар бар деп. Алтын Арашан капчыгай, Сулайман тоо, Аларча капчыгай, Арсланбоп, Жети өгүз, Ташрабат, Бурана, Манастын күмбөзү, Саймалуу таш, Эңилчек мөңгүсү, Сарчелек, Соң көл, Ош базар, Көл суу, Жомок каньону, сказка деп көбүнчө билебиз, Ала көл, Ленин чокусу, Кырчын. Албетте бул ошо эң популярдуу жерлер экен. Ошо Ош базарды угуп дагы балким кызыктуу, балким мындай ойлоп атсаң керек, таң калып атсаң керек, бирок чынында туристтер арасында Ош базар өтө популярдуу бир дестинация. Келе, урматтуу жарандар, ички туризмди өнүктүрөлү, чет өлкөгө чыгаардан мурда өзүнүн өлкөнүн ичиндеги кооз элдердин баарын тең көрүп, таанып, анан кийин сыртка чыгалы. Бул өзүнүн экономикабызга болгон чоң салым, региондордо